именительный падежде девушка деп айтсак, девушка десек кыз, ал эми родительный падежде жөндөй турган болсок, девушки болот. Кыздын деген маанини берет. Кыздын. Девушки кыздын, ал эми мисал үчүн именительный падежде девушки кыздар, ал эми родительный падежде болсо девушек. Девушек болсо кыздардын болот. Мисал, мечта девушки десек, мечта девушки кыздын кыялы, бир кыздын кыялы, ал эми мечта девушек дей турган болсок, кыздардын кыялы болот. Кыздардын кыялы болот көптүк санда. Эми калганын китептен улантабыз, урматтуу достор. Бул жерде кыргыз тилинен орус тилине которушубуз керек. Мугалимдердин саны дейт. Мугалим эжейлердин саны. Женский родта. Учительница болсо, демек учительниц бол кыскарыш керек. Мугалимдердин саны десек, женский родто. Количество учительниц болот ошондо. Количество учительниц десек, мугалимдердин саны. Андан кийин окуучу кыздардын саны. Окуучу кыз десе ученица, ал эми көптүгү болсо ученицы. Эми окуучу кыздардын деп айтмакчы болсок, учениц деп айтабыз. Мисал үчүн, количество учениц